Ömür ötken soň anın артында ардайым bir arman turат. Anın elesi ötken gündür. Mana uşular esiňe getpey, göňülüňde ulam-ulam qaytalana göz aldyňa ekrandagy kinoday tartlat. Birde jan dünýäňde tüşlükö salsa, birde sezimge jyllylyk urulagan tokpy jakşy gündür çoğulalap turganda sezilet. Biz ötkördik jaşoodagy jyldарды, emi bizde eskerişer gün kaldı. Görse jaşoo birde kaygılı da birde kuançta tura. Atbay Kırgız jurtçuluguna attın kaşkasınday tanımal Kırgız el akını satirik Joloçu Rıspaevdi kimder gana bilbeydi. Midin, Raykan, Baydıldılar menen üzöňüleş katar gelip uluu sözdün tündügün götürüp eline ölübe söçmös emgek kaltırgan uluu zalkar satira janrının paydalanyp biýiklikке жеткирген агабыздын талантына таазим эте, өзү туулуп өскөн бул керемет жер каркырада замандаштары, калемдештер менен эскеришип отурдук. Антип айтам, тажадым, каркырада жатамын, баскан изитигине бабам менен атамын. Көңүл чиркин ойдолуп, көз жоосун алат көп болот. Итинин жаткан жериде ирек эмес төр болот. Başın жазып кымызга Байдылдан айткан ырында. Соттосо Бергис Турбаевыз соочу менен Кырымга кеп салганга элдерге келип кеткин бул жерге. Боортоктоп онай бер, босого болбойт бул жерде. Атаңдын гана көрү дейт, ажалдуусун бөрү жейт. Өшкө көнбөй жайлоону өрөт алгыр тебелейт деп, мына Каркыра жайлоосунда Карагайдын түбүндө кеп салышып олтурабыз. Эми Göl jayloosy Karkırany kimdir gana bilbeyt, kimdir eňsep kelbeyt. Mana uşul jerde turgan jerimiz emi bul salgan kimge jakbasyn, salgandy kimdir süýbeyt. Men dagы uşul eke çamalap kaldy, uşul jerde salyp abasyn jutup, suusun içip jatkandagy gerbezim go. Al emi mana bereke aytsak akındardı üçkö bölet. Jakşı akınlar bolat, orta akınlar bolat, anan jaman akınlar bolat. Emi men kayсы akындын тобуна киреримди билбейм. Bu wagtda sınça hazır aksak akınlardın katarına girip kaldımı dep turamın. Anan bitip tamaşalap koyum. Teң tuşlarımcan koyboy, telefondu uğraşat. Degi kандай akыбал, денсаулыгым сурашат. Жаркып маңдай кубанып, жашырбаймын сырымды. Жата калып кагазга жазып атам ырымды. Тизем болбосо эч жерде жок кемтигим. Ары жатпай бери жат, айтып турат кемпирим. Көз өткөткөн адамдын артында эскере турган адамдар болгондо канчалык эскерилип турса, ал адам тирүү дейт, ал адам өлбөйт дегендей мына Бейшикан эжеге рахмат, чоң рахмат айткым келип атат. Анткени жолочобуз көзү бар кезинде ушу бир боз үй болсо, мен ушу боз үйдө төрөлсөм керек деген ойлорун айтып, дайыма бир боз үй алып ушул жерге тиксек деген тилеги бар экен. Ошол тилеген эми көз өтүп кеткенден кийин болсо дагы мына арбага ыраазы болсун деп эжебиз кыздары болуп боз үйдү бүгүн тигип атат. Бул эң жакшы эми жайлоо боз үйсүз көрксүз да. Бул жерге шарылы мындай жарашык бир кооздук келип түштү да. Анан арбага ыраазы болуп атат болуш керек эжебизге. Эскерип атабыз кечинен бери бүгүн мына Куран окутулган жатат, мал союлуп. Жакшы, адам эскерилип турса ал тирүү. Эми чыгармаларын айтканда улуумун негизинен кийинки жаштар билбей калды го, улуумун бүт Кыргызстанды күлдүрчү да жолочобуз. Жекшемби күнү кечинде 6-чы күнү таң атпай, жекшемби күнү таң атпай эң кутмандуусун күнүңөр деген передачасы Союз кезинде сатиралык, юмористикалык передача, ушул эле передача болчу. Башкасы баары эле олуттуу темада сүйлөшчү эмес беле, көбүнчө саясат жөнүндө. Мындай адамды эс алдыра турган, адамды күлдүрө турган бул берүү ушу жолочобаныкы эле болчу. Улуумун баары аны жакшы билишет. Улуумун
мурунку эски тамашалардын баарын эскеришет. Чыгармаларын алып карасак, Жолоо Чобан жазгандар көбү ушу сатира темасында болчу, тамсилдери көп болчу. Анан акыркы жылдар ошо 2 китебин чыгарып бердик. 2 чыгарма толук чыгармалары биз толук камтыдык десек, ал да толук болбой калыптыр. Андан кийин дагы бир топ кол жазмалар чыгып атат. Алар да буюрса жарык көрөр. Былтыр мамлекет тарабынан дагы бир мыкты чыгармалары иригелип, тандалып, дагы бир тандалма китеби басылып чыкты. Бүгүнкү күнү ал Кыргызстанда республиканын бардык китепканаларында, коомдук китепканалардын баарына таратылып берилген. Кайсы китепканада болсо дагы алып окуп таанып билишсе болот. Мектепке атын койсо деген тилек үмүт менен түп айыл кеңешине кайрылгам. Мамлекеттик китеп палатасынын атынан ошо Жолоочу Рыспаев агабыздын аты төбөлүккө калса экен деген үмүт менен түптө азыр жаңы салынып аткан мектеп, ага чейин убакыт кең көп бар экен. Анын үстүнө ал мектепте дагы ушу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгына карата арнап салып ошо даярдап аткан экен. Эми Чыңгыз Айтматовдон талашкандай болбойлу деп анан кийин ысмы кайсы жерге болсо дагы берилсе деген тилек менен кайрылсам, ушу түп айылында балдар китепканасы жаңы салынган экен. Ошолго ылайык көрүп түп айыл кеңеши чечимин чыгарып беришкен. Чечим чыгарганы 3-4 ай болуп калды. Эми ал чечимди айыл өкмөтү биротоло бекитип токтомун чыгарыш керек экен. Негедир ушу 3 айдан бери ошо токтом созулуп келатат. Жолоо Чобаныкы так уш кайсы учур болсо, кандай жерде отурса ошол жерде күлкү тамаша болчу анын баары эле. Ал Жолоо Чобандын тамашаларын угуп атканда тиги столдун астына киреге боору эзилип, боору катып, столдун астына чейин кирип жата калган күндөр болгон. Эми ал кишинин сөзүн биз кайталап деле айта албайт экенбиз, бирок кандай учур болбосун, кай жерде болбосун, ким менен болбосун бир тамаша болуп, күлкү, шат менен өтүш. Учурдун. Жолоочу Рыспаевдин чынында жүргөн жери өргүлгө, тамаша болгон. Анткени жараткан ага тулку боюна, акыл эсине, бардык жашоо тагдырына акындык улуу өнөр сатираны урологон. Жолоочу Рыспаевда бүгүнкү күндө тамсилчи да, сатира, мыскыл тамашачы да жок. Ага туубаса талант керек. Бизде ошо Кыргызда кишини көзү барында көп баалай албаган ушундай бир кемчилигибиз бар. Анан кишинин көзү өтүп кеткенден кийин анан ай аттың деп өкүнүп калмай жайыбыз бар. Анан мына Жолоо Чоба Кыргыз жалпы Кыргыз журтуна, анын ичинде жалпы Кыргыз адабиятынын ичинде Кыргыз сатирасында бир Кудай Тааланын бир берген бир сейрек таланттардын бири болчу. Ал тиги көз өтүп кеткенден кийин эле жөн эле баягы арбак сыйлап деп айткан сөз эмес. Турмушубуздун чындыгы өзү ушундай. Мына Жолоо Чоба биздин арабызда жок болгонуна 1-2 жылга чамалап бартат. Ушул кыска аралыктын ичинде Кыргыз сатирасы абдан чоң өксүк абалда турат. Кыргыз сатирасы Жолоо Чобаны ошо сатиранын акыркы магиканы деп мына эсептеп калдык. Анткени анын Жолоо Чобаны алмаштыра турган сатирик, Жолоо Чобанын сатираларын алмаштыра турган таза нукура элдиктин ичинен элеттик, жалпы элге, карапайым журтка сиңимдүү, жугумдуу, куйкум сатира жок болуп турат. Жазуучу катары мен мындай баа берет элем. Сатира, Кыргыз сатирасы өнүгүп калыбына келиш үчүн нукура ушу Жолоочу Рыспаев абабыздай болгон нукура сатиралык көрөңгөсү бар талант керек. Андан тышкары талыкпай иштеген эмгек керек. Анан Жолоо Чоба топтогондой тажрыйба керек. Жолоо Чоба деле
дароо эле сатирик болуп кеткен жок. Ошо кичинекей немеси менен туруп өмүр бою кыргыз телевидениесин иштеп, радиосун иштеп, жалаң сатиранын артынан жүрүп, анан кийин ошо сатира жанрынын, сатиралык берүүлөрдүн редактору катары өзүн өзү калыптады. Бүгүнкү күнү кыргыз телевидениесинде, радиосунда Жолоо Чабадай редактор жок болуп атат. Редактор жок болгондон кийин сатирада жана талпынып кичине мен сатирик болом дегендерге багыт бере турган киши жок болуп атат. Кичине оңдоп түзөп тажрыйба неметкен киши жок болуп атат. Мына Жолоо Чабанын ордунун көзүнүн жоктугунун немеси. Анан абам өзү бактылуу өмүр сүрдү. Көп эмгектерин жазып кетти колунан келишинче. Ошол Жолоо Чабанын бир эки эле ыры болсо, эки ыры тең ушу кыргызга тигишинин көзү жок болсо дагы ошол эки чыгармасы жанагы жар жары менен сулууларга суктанууга акым бар деген эки ыры тексти жалпы кыргызга, жалпы кыргыздын тоюнда, шаң шөкөнтүндө мына кызмат кылып келатат. Кызмат кылганда дагы барандуу кызмат кылып келатат. Анан кийин тиги бул киши мен чыгармачылыгында мен баалаганым биринчиден сатиралары, экинчиден лирикалары. Лирикалардын ичинен кыргыздын жүрөгү деген тоолордо ушундай табигаттын арасында болот. Жолоо Чабанын жүрөгү ушу Каркырада болчу. Анан кийин эгерде дагы бир мезгил өтүп Жолоо Чабанын бир 100 жылдыгы мисалы белгиленгенде ошол кишини эскерсек, Жолоо Чабанын ушу түзүп кеткен, элге мурас калтырып кеткен кайсы эмгеги бар, өлбөй турган, түбөлүк жашай турган десе, Каркыра деген ырлар цикли бар. Каркыраны ушу Жолоо Чабадай эч ким лирикага салып, ушунчалык даңазалап неме кылган жок. Болгон эле ушу Каркыралар цикли элге жетпей атат. Элге эмес, даже ушу каркыралыктардын өздөрүнө да жете элек. Анткени окубай атабыз. Аларга угузуп кулактарына куя албай атабыз. Жанагы китебинин ичинде ушу жанагы кумтөрдөй алтын энинде болуп катылып жатат. Но бирок бир күнү казылып алып чыгып, анан ошо Каркырасы, мен ойлойм, Каркыранын эң чоң даңазасы Манаста айтылат. Көкөтөйдүн ашы менен ушу бүт дүйнөгө Каркыра таанылган. Эми Каркыранын экинчи тааныла турган маалы келатат. Мына ушул тегин жер эмес экен, ушу Көкөтөйдүн ашы өткөн жер деп неме кылып туруп, анан кийин мындан дагы мыкты өнөгөт болуш керек. Жолоо Чаба ошону алдын ала көрө билген болуш керек. Мына момунтип жаркыратып, бозуяп келип тигип неме кылып туруп, анан ушул дагы бир Каркыраны бир элге журтка таанытайын. Кыргыз ичинде эмес, дүйнөгө таанытайын деген бир талап немеси болсо керек. Мына ошол кыял үмүтү кеч болсо дагы эч болбосун дегендей мына акталып, жеңебизге рахмат. Кыздарына, балдарына рахмат. Ушундай неме болуп отурат. Анан Каркыранын келечегин мен бир келечектеги Швейцария дегендей бир тиги ошонун деңгээлиндеги бир Кыргызстандын бир дүйнөгө берген, көрсөтө турган бир шедевр катары деп эсептейм. Эң биринчи момун айтып коеюнчу. Ар башка болуп турбайбы? Жолоо Чабанын дүйнөсү да ушундай чаар элекей эле да. Демек бул Жолоо Чабаны эскерүү күнү туура эле болуп турат деп ойлойм.
эми жолоо чаба жүргөн жери күлкү эле. Күлкү болсо ден соолуктун мүлкү. Өзү эрте кетип калса да, ошо биз күлкүдөн айрылганыбыз кыйын болуп калды да. Могу бетке түшкөн бырыштардын көбү ошол жолоо чабанын күлкүсүнөн болду, пайда болду. Ана кишинин ар бир айткан сөзү турушу менен мындай акын эле, сатирик эле. Азыр деле элдин оозунда канча сөздөр айтылып жүрөт. Кечээ эле берки бир кудасы айтып отурду. Могу үйүн куруп аткан кезинде ушака бир 2 шыргый керек болуп калыпыр. Анан берки токойчуга барбайбы? Бай, ушу 2 шыргый керек эле десе, жок, азыр шыргыйды кыюуга болбойт. Мен эми өкмөттүн алдында жооп берем, андай мындай деп бер. Анан жолоо чаба эми башкадан болсо жөн эле басып кетмек. Жолоо чаба деле басып кетипир башында. Анан үйүнөн бир китебин алып туруп, бир 4 сапты жазып туруп, бир баладан берип ийипир, алып барып берчи деп. Ал сабы мындай экен да. Каркыраны аралай, кайтарганан карагай, капа кылдың агаңды камчы сапка жарабай депчи. Анан тиги киши, ой, муну эмне десе, сизге бербейт деп. Анан ачып алып окуп, анан алда сөз багалаган киши болсо керек. Ошо замат түшүнүп, анан ошо күнү эле кечинде 2 шыргыйды алып келип берди дейт. Бар экен да. Ооба да. Анан жолоо чабанын жүргөн жери күлкү болчу да. Эгер тамада болсо, тамаданын атасы болмок да. Бул киши эми тамадалыкты кесип кылган жок. Бирок жора жолдошторунун арасында өзүнчө тамада болуп жүрдү да. Тамада дейбизби же мындай кыргыздар эрке бала деп коет да. Чын эле ошо эрке бала болуп өттү. А кишинин кээде мындай бодуракай чыккан сөзүнө да эч ким таарынчу эмес. Себеби ал жүрөгүнөн мындай жаман көрүп эмес, жүрөгүнөн чыкканды алдыга таштап койчу да. Анан ырларын баарын жатка билип, анан ошо учурунда 4 сап чыгара койгон кыргыз акындарынын ичинде саналуу эле. Байдыл да ошентче экен, Какен Алмазбеков ошентче экен. Эгер булар мындай атайын даярданып, шугулданып, комуз алып туруп, анан кийин жана төкмөчү болуп кетсе, төкмөнү да катырмак да. Анан жолоо чабанын жана өзүм Торайгырдан эмесминби? Жолоо чабанын ошо Торайгырдан өтөөрдөгү болгон окуясы унутулбай калды мен үчүн. Бир жолу бир машинени айдатып алып бир жигитке. Ушу Каркырага келатканго кыязы. Анан кечкурун болуп калыпыр. Анан балыкчыдан өтө берерде 3 келин жол тосуп атат дейт. Анан жолоо чаба, ай, машинени токтот, үчөөнү сала кетели, жолдо калбасын деп. Үчөөнү артына отургузуп алып, машина менен кетип бартып, анан каяка баратасыңар деп бер. Торайгырга. Үчөөңөр тең Торайгырга баратасың. Ооба, үчөөбүз тең. Эмне Торайгырлык болосуңарбы десе, жок, Торайгырлык эмеспиз. Мен чүйлүк болом деп бир, бирөө мен нарындык болом деп бир, бирөө таластык болом деп бир. Ай, анан эмне Торайгырга баратасыңар десе, ушака турмушка чыкканбыз деп бир. Анан жолоо чабада
андайда айтпаса сөз атасы өлөт эмеспи? Тартынбай туруп, эмне? Турайгырдан башка айгыр таппай калдыңарбы деп. Эми бул мындайынан айтсаң бир чети одон-одой угулат, бирок бир чети турмуштун чындыгы болуп атат да. Мындай күлкү үчүн айтылган сөз да. Ушундай сөздөрү керемет эле. Бул киши Эринис Турсунов менен тең тайлашып ошо тамашалашып жүргөн киши. Эринис Турсунов да жөн киши эмес да. Ооба, аны тамашалаган окуяларын эми өзү келиштире айтып берчү. Казакстандан келген акын боло калып. Аны эми мен айтканга тилим жетпей калат го. Анан бул киши өткөндө тиги опера балеттин алдынан узатуу болду да, калың эл келип. Анан ошондо да мен азыр жатка айта албайм го. Атайын жазып алып өзүмдүн таазимимди жасадым эле. Бирок ошондо акыр жагында мындай ал киши өзү сатирик күлкү менен жүргөндүктөн мен да ошо сатиранын тилине салымыш болуп мындай аркы дүйнөгө барганда Мидин Райкандар тосуп алар. Совет Урманбетовго менин атама жолуксаңыз салам айтып коюңуз менден деп ошондой кайрылуу жасадым эле. Анан аркы дүйнөң чын болсо чын эле ошо атамды да күлдүрүп чогуу жүрүшсө керек. Ылайым ыймандары саламат болсун. Бул өрөн акын Жолочу Кырышбаевдин туулуп өскөн киндиккан тамган кичи мекени. Атасы малчы болуп, Туз, Турук, Чааргудук, Каркыра өңдүү аймактарды аралап өмүр өтөгөн. Болочок акын Жолочу акынын дагы балалыгы, жаштыгы ушул жактарда калган. Балким ага жараткан табиятынан бийик өнөрдү ушул жаратылышы ажайып жерде кеңири берген болсо керек. Жолочу атам менен башынан ынак болдук. Атам өзү ушул жерге бир болжолду 2008-жылдан баштап келе баштады го деймин. Ошол кезде эле мен анда мектепте окуган бала элем. Чогуу келип, чогуу ойноп, карта ойноп, мени эми анда мен кичинекей баламын, атамды кичине улуу киши деп кичине ойноп аткан кезден кичине алдап койчу элем. Анан атамды эле мындай ойлоп көрсөм ошонун баарын байкачу экен. Бирок баягы жаш бала деп шагымды сындырбай ойноп бүтүп, кээде атайын утулуп берип коюп, анан мага каймана деген мафиозник деп ат коюп койду эле да. Негизи атам ушундай бир мындай бир неме айткан жери бар эмеспи? Сатирик айткан немеси бар. Анан атам ошол учурда баягы китептерин алып келип жүрдү. Ошол учурда биздин үйдөн бээн сүтүн ичип жүрдү. Анан биздин үйдө ошо жылкычы байкебиз бар болчу. Ага дагы өзүнүн китебин арнап белекке берип отуруп ошол жерге жазган ыры бар да. 5 маал туруп эринбей бээлерди сайсын келиндей. Болуп атыраак үйлөнгүн байтал бээни жактырып үйлөнбөй жүрөт дедирбей депчи. Анан өзүм студент болгон кезде ошо Бишкекке бардым. Бишкектен КГУста университетине тапшырып, анан ошол жерден дагы атамдар менен кезигип, атамдар биздикинде жаша, биздин эми ошол жерден эле менен биздин балабыз катары эле үйдө ээн эркин жүр деп ошо атам менен үйдө болдук. Окуудан келгенде атам мени кадимкидей күтөт эле да. Ошо мурунтан бала кезден бияктан карта ойноп жүргөн жаныбыз, сабактан келгенден кийин дагы атам экөөбүз жок дегенде бир маал бир карта ойноп алып, бир чер жазып алып анан эметет элек да. Кийинчерээк атам бир 2015-жылдары го деймин, биринчи инсульт алып калды. Ошол инсульт алгандан кийин өзү баягы кол менен жакшы жаза албай калды ырлардычы. Анан мен окуудан келерде бир кагазга акырын өзү түшүнгөндөй кылып жазып кое бер эле. Эгер жаза албаса мээсине сактап кое бер эле да. Анан келгенде мага айтып берет эле. Ошол ырларын мен же компьютерга жазып, атайын жанагы распечатка кылган жерлерден барып чыгарып берет элем да. Анан
Кийинчерээк атам да ошо үйдө болуп калды. Журналисттер телефон менен байланышып эметкенде анан ырларын ошо дайындап жазып берет эле. Анан мен ошол атамдын ырларын ноутбуктан жазып, почта аркылуу ошол газеталарга жиберет элем да. Эгер мүмкүн болсо ошол ушу менин почтаман кетет эле, ошол ырлар азыркы күнгө чейин ошо почтамда сакталуу экен. Ошол ырлардан бир экирин окуп берсем. Кайдан билдик? Чалкасынан чөп үстүндө жатып алып, чапкасынан насыбайды аттып алып, көмкөрүлгөн кең ааламды сырга тарткан, көз жүлчүйтүп, көк желегинсин шаңшып алып. Маектешип келгенсип Алла менен, малыңды бүгүн тоого, эртең түздү айда деген. Оңбогондой кыш болот кембагалдар, отун сууңду эртерээк камда деген. Караңгы деп айтасың кантип аны. Кармабаган билбеген оптиканы, ак табактай ай эмнени болуптур, алаканда салгандай асмандагы жылдыздары. Канча кылым селдей агып суудай сиңдик, кайрандардын институтун кайдан билдик, бабалардын өнөрүн улап кетпей, башка окууга билбеймин эмне кирдик. Күлкүң келет, азыркылар жазып басат. Күн жаа батса ачык деп тамтаңдашат. Буларың бүтүп келген кайсы жактан булутту туман дешип бултаңдатат. Алар кайда бабаларга тең келмек. Астрономиядан сурап калса кургап тилдеп. Ломоносов, Галилей, Коперникта локуюп жооп таппай туруп бермек. Дагы бир ырын окуп берейин. Баатыр беле деген ыры. Калчап чайкап баш мээңдин чарасын, казып издеп эпостордун арасын, жашап калса кийинчерээк не болмок, Жакып уулу ногой тегин манасың. Самаркандан бери жыйнап кошуунун, саммит кылып таласт өтмөк отурум, кай жак менен баруу керек казатка, карталарын чийип сызып жолунун. Кангай деген карыш эмес алыс жак, кантип ага оңой жетип барышмак, жолой менен күрөштүрүп көрмөккө, жолдон тигил кожомкулду алышмак. Алдыларда ат чабуундар алчактап, ала барман чоролоруң далдактап, төөнөп өтүп кетебиз деп тез эле төлгө салып төө ашууну тандашмак. Бирок ойлоп ноо жаралат бул жерден. Билбейм, атам, сурайынчы силерден, баатырыңдын өзү эмес балтыры батат беле, батпайт беле тын элден. Ушундай атамдын бир жүрөктө калган бир жакшы ырлары немеде калды. Буюрса эми мындай адамдар бул дүйнөдө дагы келеби келбейби? Бир Кудайдын алдында деп ойлойм да. Жолоч ата менен мен 2018-жылы ага чейин эле Жолоч ата менен биздин байланышыбыз өтө тыгыз болчу. Себеби дегенде Жолоч ата студент болуп менин өзүмдүн папамдын агасы Токтогул деген киши болгон. Ошол экөө тең түш болуп чогуу шаарга окууга барышкан. Бишкекте алардын дагы тагдыры чогуу байланыштуу, чогуу баягы үйлөнүшүп, чогуу бири-бирине аялап келишип, ушинтип окуялардын баарынан мындай билебиз Жолоч атанчы. Андан сырткары мен өзүмдүн чоң атам Зияш Бектенов атам дагы а кишинин окуусуна каралашып, анан жумушка дагы ошол киши бир аз көмөктөшкөн экен биздин. Анан кийин 18-жылы ушул жерге мен да көчүп келип калдым. Жолоч ата бул жерде болуп калды. Ошондон бери кошуна мына кайтыш болгон акыркы күнүнө чейин ушул жерде чогуу чаран жайкысын дайыма ушул жерде болдук. Жолоч ата баягы өзү кандай улуу эл таанынан адам болсо дагы ар бир адам менен мамилеси аябай жакшы болчу. Жөнөкөй, кичинекей бала болсо аны менен дагы сүйлөшчү. Менин балдарым дагы бар да. Азыр 18-ге чыгып калды. Алар менен отуруп алып, тамашалашып, аларга ырларды жаттатып, өткөн кеткендерди айтып берип, биздин ата бабаларыбыз жөнүндө айтып берип, ошентип көп нерселерди айтып берчи. Ушул жерде мына акыркы кайтыш болгон күнүнө чейин, ооруп калган күнүнө чейин ушул жерде жанында болдук. Жайкысын келип ушул жерде турган деле болду биздин баягы чогуу. Киришип, чыгышып ишибизди кылчубуз. Атабыз мыкты киши болчу Жолоч ата. Айтып атпайм, бир өзгөчө касиети баягы бала менен баладай, чоң менен чоңдой, баягы өзү сатира жагына жакын эмес беле. Тамашалап, күлгүзүп, биякта ар бирине ырларды чыгарып чыккан. Биякта уй айдаганы каркаралыктардын бүт баарына келиндеринен өйдө китебинде бар, келиндеринен өйдө жазып ырларды.
уйгугалап бараткандарын айтып, уйлардын ачкандарын айтып, кыскасы ушундай бир көп мындай бир сатира, юмор жагына сүт алып келип бергенден берип, тиги сүт саап берген келиндерден өйдө жазып, кыскасы ушундай жакшы киши болчу. Эми биз баягы узунураак бир немесин айта албасак да, негизинен ушундай жакшы киши болчу. Өзгөчө касиети ошол. Жанагы улуу кичүү мындай неме жок болчу. Бардыгына көңүлүн таап, мамиле кылып, бардык келген кишинин көңүлүн көтөрүп, күлгүзүп анан жолочу атадан. Ооруп турса да ооруп калбадыбы. Баягы инсульт алып, жакшы бир жагынан эмете албай коляскада отуруп калган кезинде дагы жакшы нерселерди аңгеме кылып берчү. Менин балам келип күндүз кечке эле ушул жерде жүрчү. Ошондой атабыз эми баягы тагдыр экен, эртерээк болуп калды окшойт. Бир аз дагы жашап турса да жакшы болот эле. Жакшы жашап өттү. Жайкысын ушу каркыраны жакшы көрчү. Суун жайына каркыра жөнүндө жазбаган эчтекеси калган жок. Чөбүнөн баштап ташына чейин жазды. Жолочу Ырысбаев 90-жылдардан кийин Чаргудукка үй салып, эс алуу учурларын ушул жакта өткөргөн. Ал табиятынан жүрөгү тоолорго жакын болгон. Бишкектен жыл сайын каттап, жайкысын жайлоо төрүндө жашаган. Бул жерге дагы жолочу аганын жаш кезден көксөгөн бойжүйдө болсом, бойжүйдө жашасам деген үмүт тилегин өмүрлүк жубайы Бейшакан жеңе бүгүн анын конушуна тигип, кыргыз эл акыны сатирик Жолочу Ырысбаевдин конушу деп атап отурат. Жолочу өзү малчынын баласы болгондуктан ушунчалык ушу боз үйдү жакшы көрчү эле. Анан бияка там салды өзү деле. Анан боз үйдөй болбойт окшойт, өзүнүн илгерки балалыгын элестеткенге кичине кемчилик болду окшойт. Анан убактысында эмете албай калды, ооруп калды көбүрөөк убакыт. Анан эмнеси болсо дагы көз өтүп кетсе дагы деп ушул бир тилек кылып жүрчү элек ушу боз үй тууралуу. Мен баарына эле балдарына, кыздарына да айтчумун, ошо атаңар деген боз үйдү жакшы көрчү эле. Ачык эле айтчу. Мен боз үйдө туулгам, боз үйдө жогору болдум. Табиятты абдан жакшы түшүндүм деп өзү эле айта берчү эле. Ушул эле ушул жакта эле төрөлүптүр. Өзү айтканы боюнча, могу Туз деген жер бар. Ошол жакта атасы малчы эле, ошол жакта төрөлсөм керек эле. Ушунчалык мени ушул жака тартып турат деп турчу эле да. Анан эми 5 болгур эми кичине эрте кетти, бирок чынында мен баягы көп ырларын өзүм баамдап аптырмын, мен өзүм кимдик болгондуктан. Бирок азыр элдердин айтуу боюнча, элден угуу боюнча абдан ушундай мен баамдайм. Байдылда агай болсо мындай бир түптүк болгон үчүн жезде деп койчу аны. Анан мен ошонун бир тамашасында айтып коеюн, эми бул эме болуп аткандан кийин аркасынан эле акмалап жүрдүм дейт. Ушу Байдылда агайдын стилинде жазсамбы деген ой бар экен да. Анан бир күнү эркиндик бульварынан келатсам, ага кишилер эме кирип кетти дейт, Сейил деген кафеге. Анан эми баягы элдин ортосунда таанышып калайынчы деп кирип, анан астарында пиво эле коюп эле, мындай ысык болчу дейт, ушинтип атышкан экен. Анан мен да бир 2 кружка пивону көтөрүп барып эле астына койсом, сен кимсиң деди дейт. Тиги киши тааныбайт да. Мен сиздин кайныңыз болом дедим дейт. Түптүксүңбү деп. Мен түктүкмүн деп ошентсем, түптүктүн иттери да үрөт жезделеп деп койду дейт. Ушундай. Анан отердин ошондон кийин жан дүйнөм дейт. Значит, бул киши мени жакындан билсе болот экен да деп, ошол кишилерди ээрчитим. Анан Качкынбайды Артыкбаев эле дагы ошондой киши бар эле, чыгып биздин үйдөн азыр Совет агай, Совет Урманбетов. Ошон үчүн анан кийин Кыялбекти менин жакшы көргөн агаларым эле деп анан чакырып, ошондон бул оюм каркыраны мен көргөн эмесмин десе, буга айтыптыр да, эй, сен эмнең акын, сен каркыраны эмчекти көрө элек болсоң. Кыргыздын жер соорусу каркыра. Ошого барышың керек деп алып келип, анан бир айдай жүрдү эле, бир баласын алып келип. Мындай биз колубуздан келишибизче, биз Санташ деген мектепте окуганбыз. Мына быйыл 60 жыл болуп атат. А кишинин
сүрөтүн сурашты, алып барып бердим. Китептерин сурашты. 10, 11, 12-де китеби чыккан. Колубуздан келгенче поддержка кылчубуз. Балдары да ушундай ал жазып бирдеген чемелеп калганда бүттү балдар эшикке чыгып ойношуп өзүнчө эме билишчү атасы. Анан өзүндө бир мынчалык эме болуп аткандан кийин деп койчу мени. Мен деле ушу бер жактагы эле ушу түптүн эле бир айылынанмын, Сартылгойдон. Анан мени дайыма алдыга коюп, сен балдарыңды сен өзүң кара, мен тилим менен силерге акча таап берем деп. Себеби ыр жазчу, телевиденияга тартылчу, жана мыскыл тамаша дегенди өзү Казакстанга чейин барып, казактардын акындарынын менен жолугушуп, тиги артисттер менен жолугушуп, анан ушул жакка чейин ошолор менен дос болуп, антип мынтип баарын чакырчу, келип ойноп бергиле деп. Күмөн Тастанбеков дагы өзүнүн дагы досу бар болчу, ошо сатира жагында ойногон. Токсын, Шыгдып үйлөрүнө чейин барып ошолорду алып келчү. Биз казак, кыргыз бир тууганбыз да, биз бирибиз дилибиз да жакын деп. Анан мунун жакшы жери Мукагали Макатаевдин ырларын абдан күчтүү деп эсептеп, өзү да айтып калчу, бул биздин Мидин Райкан деген сатириктерди жазган киши деп. Анан ошону бир китеп кылып которду эле, Мукагали Макатаевдин ырлары деп. Анан азыр мен ошо дагы мүмкүн болушунча убактысы жетип, бир эскерүүгө чейин болсо ошо казак досторунан калбаптыр мен сураштырсам. Бирок баягы Улукбаан деген режиссер жигит бар эле, постоянно жолоочуну тартып жүрчү. Бияка чейин келип жүрүп мыскыл тамашага чакырчу аларды. Анан ошолордун баарын жыябыз го деген ойдомун. Эми мен жазуучу акындардай а кишини катуу баалай эметпейм, бирок үй бүлөлүк абдан жакшы киши болчу. Үй бүлөгө жөнөкөй. Анан малчынын баласы болгону менен бир мындай малчылардай кээ бир өдө ылдый сүйлөй беришет го, малчы болгондон кийин. Бир жаман сөз сүйлөчү эмес. Таң калчубуз биз. Даже балдар өзүнчө урушса дагы акырын эшикке алып чыгып тигилерди өзүң жайлап койчу деп койчу. Жаман көрчү да. Мына кудайчылыгы, мына канча жыл, биз 55 жыл жашаптырбыз. Өзүбүз параллель класста окуганбыз. Мен жакшы окучу элем. Ал өзү тил адабият боюнча ошондо эле жакшы болчу. Анан ошондо эле китеп, ырларга бирдеме жазып эле бере берчү. Биз үйлөнө элек деле. Бир билем, бир Көктөм деген китеп бериптир бирөөдөн. Анан алын китебин алып карасам, ошо өмүрүң көктөмдөй болсун деп бир жакшы куплеттерди жазыптыр да. Анан кийин ойлосом, ошо көктөмдөй эле жашадык. Бегайымга арнагым келип турат да. Ук Бегайым. Азыр эмне качпадың? Жок эле жанда колуктум, жоодурап жолдон жолуктуң. Илгерки кездестеп, теңселип барып солуктум. Томпоңдо ойноп бир басып, топурак сурап бир кашык. Бышырдык эчен тамагаш, быйтыйган колго суу ташып. Ары жок оюн табылып, ат кулак журкан жамынып, күйүшпей калчың отобуз күнүгө 15 таарынып. Бала кез сонун эселек, бала деп күчүк жетелеп, кучактап кысып уктаттык, куурчакты таптап бөпөлөп. Башынан ынак болчубуз, бак ичи күлкү олтуруш, көпөлөк канат чагыбыз, гүл көрсөк барып кончубуз. Бааласак эмне тең келет, баткактан жасап дөңгөлөк, балжууран таттуу учурлар бат эле өттү дөңгөлөп. Козголуп кетип делебе, колуңду тарсам денеме, азыр сен эмне качпадың, айтамын деп энеме. Жолоочу деген кимеле, сатира ырдын пиреле, тамсилдеткен сөздөрү калемпир балы бар эле. Бул жагынан алганда кыргызда Жолочу Ырысбаев бирөө эле. Сүйлөсө сөзү тикенек, ар бир сөздү тамсилдеп, агамдай жазган сатира чыгаандар чында келелек.